17 bölüm. Ыйса ушуну айтып бүткөндөн кийин көккө карап туруп мындай деди: О ата, вакыт саатым келип калды. Уулуң сенин улуулугуңду көрсөтө алсын үчүн аны улуулукка бөлөйгөр. Себеби ага берген адамдарыңдын баарына түбөлүк өмүр берсин деп бардык адамзаттын үстүнөн болгон бийликти анын колуна өткөзүп бердиң. Түбөлүк өмүр бул бирден бир чыныгы Кудай болгон сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу. Мага тапшырган ишиңди аяктап, жерде улуулугуңду көрсөттүм. Дүйнө жаратыла электе жаныңда жүрүп улуулукка бөлөнгөн элем. О атаке, эми да жаныңда болгонумда ошол улуулугуңа кайрадан бөлөйгөр. Бул дүйнөдөн тандап берген адамдарыңа мен өзүңдү тааныттым. Алар сага таандык эле, мага бердиң. Алар сенин сөзүңдү көкүрөктөрүнө түйүп алышты. Мага тапшырганыңдын баары тең сенден чыкканына эми алардын көздөрү жетти. Себеби мен сенин сөзүңдү жеткиздим эле, алар кабыл алышты. Сенден келгенимди чындап түшүнүп, мени өзүң жибергениңе ишеништи. Бул дүйнө үчүн эмес, өзүң мага табыштаган адамдар үчүн өтүнүп жатам. Себеби алар сага таандык. Мендегинин баары сеники, сендегинин баары меники эмеспи? Ошол себептүү алар аркылуу мен улуулукка бөлөндүм. Мындан ары мен жерде калбай сага бара жатам. Бирок алар жерде калышат. О ыйык ата, өзүң мага берген ысмың аларга калканыч болсун. Биз сыяктуу алар да бир болушсун. Араларында жүргөнүмдө мага берген ысмыңдын кудурети менен аларды коргоп, аман сактап жүрдүм. Шору куруй турган бир адамдан башка бирин жоготкон жокмун. Ыйык жазууда айтылган ошол адамдын кылчу иши ушундайча ордунан чыкмак. Эми болсо өзүңө бара жатам. Бирок менин кубанычым толугу менен аларда болсун деп бул сөздөрүмдү азырынча жерде экенимде айтып турам. Аларга сенин сөзүңдү жеткиздим. Мага окшоп алар да бул дүйнөгө караштуу эмес. Ошондуктан дүйнө аларды жек көрүп калды. Аларды бул дүйнөдөн алып чык деген жерим жок. Азгыруучудан сактай көр деп гана сурап турам. Булар да мен сыяктуу бул дүйнөгө караштуу эмес. Аларды акыйкатың менен өзүңө багыштап ыйык кыл. Сенин сөздөрүң акыйкат. Сен бул дүйнөгө мени жөнөткөндөй, мен да аларды бул дүйнөгө жөнөттүм. Сага өздөрүн чындап багыштасын деп, алар үчүн сага мен өзүмдү багыштайм. Менин жанымдагы шакирттерим үчүн гана эмес, алардын айткандары аркылуу мага ишенип кала турган бардык адамдар үчүн да өтүнүп турам. О атаке, мени сен жибергениңе адамзаттын ишенүүсү үчүн, сенин мени менен, ал эми менин сени менен тыгыз байланышта турганыбыздай, ишенүүчүлөр да экөөбүз менен тыгыз байланышта туруп, баар тең бир болушса экен. Алар да биз сыяктуу бир болсун деп мага берген улуулугуңду аларга бердим. Мен булар менен, сен болсо
мени менен тыгыз байланыштасың. Мени сен жибергендигиңе, мени кандай жакшы көрсөң, аларды да ошондой жакшы көрөрүңө адамзаттын көзү жетсин үчүн мага ишенүүчүлөр ушундай толук биримдикке жетишсин. Атаке, мага тапшырган адамдарыңдын мен болчу жерде болушун каалайм. Сени жакшы көргөндүгүмдөн аалам жарала электеле мага улуулукту тартуулаган эле. Ошол улуулукту алар да көрүшсө экен. О, адилеттүү ата, бул дүйнөдөгүлөрдүн көбү сени таанышпайт. Бирок мен тааныйм. Мени сен жибергениңе шакирттеримдин да көздөрү жетти. Мен аларга ким экениңди ачып берип, мындан ары да ача бермекчимин. Ылайым мага деген мээримиң алардын ичинде болсун. Мен да алардын жүрөгүнөн орун алайын.